Ашырбек Мойдунович жокпу? Рахмет. Анда азыр мындай замечание бар да силергечи. Мен Ашырбек Мойдуновичти күтүп аттым элем, өзү качан келет деп. Азыр сиздин артыңызда өкмөттүн мүчөлөрү келип отурат да. Булар бардыгы өкмөттө иштейт да. Артыңызга карап койсоңуз отурган, азыр келген докладчиктер. Өкмөт иштейби бардыгы? Анан дресс-код деген бар бизде, этика деген бар, регламент деген бар. Турабы? Анан бул жерде түз эфир болуп атат, Кыргызстан эли карап атат. Ан булар өздөрүнүн кабинетинде ушунта отурсун, биз ага эч кандай тыюу салбайбыз. Бирок азыр анан кийин азыр жыйынды бул жерде докладчиктердин бардыгы кетсин. Ушул кийин ушундай кийин келген үчүн биз кабыл албайбыз. Өздөрүн тааныштырып койсун бул жерден каяктан келген. Бизде тартип бар, этика деген бар, регламент деген бар. Мындай болбойт. Сөз сизде. Дасан Аспеш туура кабыл алабыз, бирок биздикилер мындан кийин мындай кайталанбаш керек болуш керек. Да биз өзүбүзчө иш-чара жүргүзөбүз. Дресс-код сиз айткандай өзүнүн тартиби менен кириш керек. Кечирим сурайбыз. Урматтуу бул жерге келгендер, өкмөттүн мүчөлөрү. Мен жалпысын айтып атам. Мындай тартип болуш керек. Тартип болуш керек, мамлекеттик тартип болуш керек. Мен премьер-министрге да кайрыламын. Өкмөттүн өкүлү, сиз да айтыңыз бул боюнча жыйында. Өз билгендей, өзүм билем дегендей бул жерге келе турган булардын андай укугу жок. Бул жерде мамлекеттик кыргыз эли карап атат. Биздин бүгүнкү жыйыныбызды. Тартип болуш керек. Биз өзүбүздөн баштабасак, анда иш жүрбөйт. Тем более өкмөттүн мүчөлөрү отурат, мен ошол үчүн сурадым бул жерде. Мыйзамдарга жооп берип атат. Мыйзамдарга жооп берип атат. Маалымат берип атат мыйзамдар боюнча. Ошол үчүн бул анда акыркы эме болсун, замечание болсун. Мындай кайталанбасын.